Бул Жалал Абад шаарында 2 күн мурун тартылып калынган тасма. Анда 27 жаштардагы 3-4 жигит жаш кызды унаага күч колдонуп салып, алып качып кетишкен. Окуя 8 декабрь таң эрте саат 7:55 чамаларында болгон. Текшерүүнүн жыйынтыгында баары Базаркоргон районунун тургундары болуп чыкты. Ушул тапта ала качууга дуушар болгон кыз ата-энесине өткөрүлүп берилди. Бул окуя Жалал Абад облусунда жыл башынан бери ала качуу жаатында 40 факты болуп катталды. Анын ичинен 3 кылмыш иши соттун кароосуна жиберилсе, 1 иш тергелүүдө, калганы өндүрүштөн кыскартылган. Ал эми жогорудагы окуяда кылмыш жаза кодексинин 172 берене никеге туруу максатында алып качуу болуп катталып, кылмыш иши козголду. Эгер күнөөсү аныкталса, мыйзамга ылайык 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Биздин жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 172 беренесинин негизинде, башкача айтканда, никеге туруу максатында кыз ала качуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, анын натыйжасында ошол шектүүделген Базаркоргон районунун тургуну 94-жылы туулган. Ошондой эле анын кылмыштуу шериги 95-жылы туулган ошол эле райондун тургуну ошол 97 берененин негизинде жаза процессуалдык кодексинин 48 саатка камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Соңку учурда жаш кыздарга карата зомбулук фактылары арбын орун ала баштады. Акыркы 1 айда эле өлкөнүн ар кайсы дубанында үрөй учурган окуялар катталды. Сузак районунда 9 жаштагы Сумая 9 күн изделип, бирок сай жээгинен жансыз абалда табылды. Өткөн жумада да Чүй облусунда 16 жаштагы кызды 31 жаштагы Жеран күч колдонуп зордуктаган. Коомчулукта мындай жаш өспүрүм кыздарга жасалган зөөкүрлүк мамиле өлкөнүн эртеңки келечегин ойлончу маселе. Бул 1 жылдык көйгөй эмес да, бир нече жылдык көйгөй. Бир нече жылдык көйгөй ошол ата-энеси мигрант болуп кеткен балдардын алды 20-25ке чыгып калды. Мына ошол 20-25ке чыккан балдар кылмышты жасап жатышат да, жаш кыздарды. Ушундай зордук зомбулук иштерин. Үй бүлөдөгү тарбия жетишсиз болгонун моюнга алышыбыз керек. Себеби баягы ар бир ата-эне тиричиликте эле керелден кечке кезерип иштеп, кечинде келип уктап чарчап жатып, баласына кандай тапшырма берилди, мектепте эмне өтүлдү, күндөлүгүнө канча деген баа коюлду, мугалимдер менен мамилеси кандай болуп атат, классташтар менен эмне болуп атат, сураган ата-эне аябай аз болуп атат да. Кыргызстанда зомбулуктун запкысын көргөн жарандарды коргой турган мыйзамдар жетиштүү. Бирок көпчүлүк учурларда алар аткарууга алынбайт дешет адистер. Мисалы Жалал Абадтагы акыйкаттык уюмунада акыркы 3 ай аралыгында эле 28 кыз келин кайрылган. Зомбулуктун тыйылбай, тескерисинче көбөйгөнү бул буга чейинки кылмыштардын бети ачылбаганы себептешет. Бул жерде жарандардын айрым учурда тергөөчү, сот, укук коргоочулардын да жоопкерчилиги башкы орунда турат. Безнаказанность болот. Безнаказанность не себептен болуп атат? Себеби тосмо арыз, туугандар келет, тергөөчүгө келет, башкасына чыгат. Ошо менен ишти кыскартууга аргасы болуп калып атат кээ бир учурда. Себеби дегенде мыйзам да жол берет ошол нерсеге. Кээ бир тергөөчүлөргө дагы мындай воля деп коет, өзүнүн эрки керек да, эрк керек. Сотта кыскартып коюшу мүмкүн болуп атат ал иштерди. Анан көпчүлүк тергөөчүгө барсаң, прокурор барсаң, сотко шылтоо кылып коюп атат. Ошо менен безнаказанность жаза тартпай калып атат да. Жаза тартпагандан кийин бияктагылар көрөт да. Значит бул ишти кылса болор экен деген аң сезим болуп калат, отуруп калат ошо. Мындан сырткары зомбулуктун запкысынан Кыргызстанда кыз келиндердин өз жанын кыйган учурлары да көп катталууда. 2020-жылы 21 аял зомбулуктан көз жумганы ырасталган. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу зомбулук 30%га өскөн. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.